Men suunun negizi tegirmenin başında yer aldım. Tanıştır, özünüz tanıştırıp koyun. Men 2005 жылы tegirmenin başından yer alganбыз. Turak jay үй салуу боюнча. Ошол жерде трансформация болгон эмес деп азыркы күнгө чейин алынбай жатып жүрөм. Өкмөткө келем, Госрегистрге жөнөтүп Өкмөткө келем. Murunda belirgen eкен, protokolduk tapşırmalar var eкен, kararlı atıktır. Siz üçüncü beresme gelen gerek. Nurlan Beşebek bu tura bizge kayırılgan prezidentin öpülük ergeni daha. Bu kişinin jeri transformasiya bolgan, kolunda toktomu var, kalka жоқ деп, şu mamleket kattao kızmatı biraz neme bolup atattı. Kolunda özünden çıkan şirket toktom var. Kadastır. 553 номер менен Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен трансформация болгон 7 гектар жер. Бирок көбүрүнүн участок белгиленбей калган. Таба албайт. Именно бел айыл өкмөттүн кайсы жери 7 гектар жер трансформация болгон. Ошол белгисиз болот. Кандай түшүнгөн жок. Трансформация болгон. Трансформация бел айыл өкмөттүн 7 гектар болгон, бирок кайсы жер именно трансформация болгон. Бел айыл өкмөттүн ичинен кайсы Трансформацияга берилип атканда, муну Men prezidentке арыз жаздым, bunun arkasından gubernatorga жаздым. Эми бул мындай да, бул маселени мен илгери трансформация жасап көргөм 2005 жылы эмес, 2012-13 жылдары. Бирок ошол кезде баягы процедура берели болчу, азыр кичине башкача болуп калды. Электронный болуп. Сиздин маселени мындай точно сурап коюп, могул учурда чечүүгебиз дегенден биз алыс бололу. Мен муну жеке көзүм менен алайын, кандай кылып чечебиз, кандай аракет кылабыз, муну мындай иш жүзүндө көрөйлү. Мен тиешелүү тараптардын бардыгынан запрос жазайын. men bu işi balga çeyin, Kızıl Dokument'e деген акчаны bagın үй бар. Ошол жерде, мындай бурчта. Айылдын ичиндеби же четиндеби өзүнчө алыштырып? Жок, o tegirmenin başında, o arka. Kocanın ortasında eкен да, Сала Ошол еттеги баардык бүгүн келген меймандар баардыгы кош келипсиздер. Мен бел айылдын тургуну Абдувалиев Ниматулловмун. Ушул алдын абал айткан тегименин башынын көйгөйү. Муну мен губернаторго дагы айтканмын. Губернатор мен 500 миң, өкмөт 500 миң, райондон 500 миң бөлүп, 1,5 миллион бөлүп, ошол жерге светин тартып берем деген. Азыркы чейин мен мына кыш келип атат. Шул күнүнө биз тыгда тартып берсеңиздер деген айткан протоколдо болуш керек. Губернатор келгенде айткан, ушул тегирменин башында 106 же 109 тамак тартылган да экен. Биз тартканбыз, onun için мен жардам берип жүрүшкөнмүн. Муну абал айтып. ошол 106 тамаканын баардыгы салуудан канча салды ошо? Канча пайыздан? 40 эми салынды. 2005 бери. Новостройка экен да, эми? Новостройкада ошого азыр столбалары жок, бүт баягы жаңы конуш экен. Көргөмүштүн аясында. Бул жаңы конуш өзү 20 жыл болуп атат, 20 жыл болуп атат. Суу жоктугунан көп барбай жатат, азыр эми аким өзү суу чыгарып. Айылдан канча алса? Айылдан чыккан. Беш жактабы? Шага Кепырканда жок, белдин ичинде. Айылдын аягында, айылдын четинде. Мен түшүндүм. Айылдын жанагы мазардын эле бияк. чыгып туруп оңго бурулуп жана бир кишиге капчыга кайрылып атпайсызбы? Вай-вай деп коет экенсиз. Вай-вайдын эле мында. Сол жагында. Сол жагында. Жаңы образоваться этип аткан. Түшүндүм. Ошону бир күн келишип, оштон неме кылып келген. Оштун рейсиге айткан губернаторча, силер кылып бересиңер. Калган биз акчасын биз беребиз 1,5 миллион деп. Эми азыркы айтылып аткан участок ошол жерде. Ошол. Анда ошол 7 гектар жерди ошол жердин бүт баары кызыл китеп алган жокпу? Алышып атат. Китептер бар. Аны кантип берип атасыңар аны? Отурбековичтин протоколунда бар болсо, ал акча берилип келе турган болсо, мен райондон
Ошол 500 миң акчаны белгилегенге даярмын. Sizde var mı üstüne akçanız? Kaça bütçediniz? Bizdeki жалпы спешот менен биригип 23 миллион. Ha, zaşşondan Зашоны бардыгы биригип. А экономист вопростун өзү 3 миллион эле. Ha. Makulanda kaç aylığınız var? 4 ай. Ең эле кичинекей айлык сиз экенсиз да, э? Эң кичинекей ол. Бюджет боюнча дагы Дотация канча турат? дотация 33%. 34%. Бул жаңы оокат ушундай өздүк салымды Assalamu alaikum. Uzun urmatlı bir ailenin tohumları, gelgen konuklar, mınaça aytkanda. Кайрылуунун канча түрү бар, мисалы үчүн арыздан кайрылуунун сунуштун аудио кат түрүндө дагы кандай түрү бар? Электрондук. Биздин айыл өкмөткө канча бир жыл болуп калды кайрылганына. Биздин 7 участок бар, 7 участоктун жолу жок. Доступ жок. Сайын ичи менен өтөбүз. Аварийный ситуация. кандай доступ жок? Жок да, жок. Тосулуп калган да. Анан сайдын ичинде жок. Жанагы бит айткандарды бөлүп кеткен бар дедим, эмне болду? Неме? Сайдын ичинде барып көргөнсүзбү? Ракишев Мирлан Кайсы Асанбекович ошону менен барып көргөнбүз, анан ошону сунуш кылганбыз. Ал кетип калган. Ну, башка жака бөлүнүп кеткен. Анан кийинки прием передача деген барбы? Менде Кайсы убакытта бөлүнсөк бар, кыргызча бар. жок, кыргызча эмес, үстү жактан түшөт элек, үстү жакка дагы чектер берилген, ошон үчүн биз сайын Жок, ошол үстү жагынан барбы? үстү жагынан азыр чек берилип кеткен да. Огород. Сиз эмне маалымат айтасыз бул боюнча? Бул саламатсыздарбы, мен айыл аймагынын тургундары. Бул союз мезгилинде берилген жер. Ал жердин ген планы жок бизде. Буга чейин айыл өкмөт тарабынан ал жерге жол ачып бериле же башка деген бизге арыз же башка маселе болмойт. Сиздер протокол кандай жаздыңар? Мындан мурунку айыл өкмөткө айтканбыз, Ракишев Мирлан, азыр Кыргызстанда да. Онун кийинки бул биздин Ишматов Адылбек дагы кабары бар. WhatsApp'та жазганмын, электрондойго жазганмын, и устно. Өткөндө сүйлөшкөнбүз, э? Ким? Кошумча айтыңыз. Айыл башчыбыз бар, мурда Жарат Кош деген ушул киши түшүндүрүп берсечи жакшыраак. Канан. Ушул жерден жетиш керек. Кийинки анан Bizge 3 gün ağrıdı, 3 gün 4 gün oldu. Var bir yerde gördüm, bu Selkana var, Selkana. Selkana'nın üzerinden bir at sortunda alıyorduk, yol sağlayan bu boyutta. Hani biri battı olup koydu, tereyüklerini. Aldır bir evde bana söz vergen. Aldır Selkana var, çoğun Selkana var da. Ben düşündüm, bu da alanda, tuvanda. Benim artık başkası demek gerekiyor. Architector, ayıl hükümet başçısı, ayıl başçısı, kadastr, совместно, районный администрациядан комиссия, рабочий комиссия түзгүлө, буюрса, азыр жеринде барып теришкилик, мага бир конкреттүү сунуш менен киргиле. Ол мына мен кайсы күнгө деметтим, кыдырыптым. Андан кийин коллегия болуп калат, ушул айдын аягына чейин бир чөптү немесине число коюп коебуз. Ушул айдын аягына чейин уже мындай наглядный примерный кылып, ошол нанесение кылып, сиз архитектор билесизби мындай. Аны официальный деле жазап, топошокторду өткөрүп, мындай чийип келгиле. Аны кандай кылсак болот, ошо сунуш менен келиңиздер. Хорошо. Assalamu alaikum. Nurman Beşembekoviç. Ben Belervan Altın Nemil Taşdemirovich. Менин ойгайым мынау Донбакта Шамрат Гулам атындагы көчөдө тамакхан бар. Ошол жерге үй салышым керек. Ошол үй салганга уруксат бербештер мына жер адистер. Ошого уруксат алып берсеңиздер. Тамаркаңыздын чечими барбы? Чечимди чыгарып беребиз деген. Эки бетинде үйлөр бар, үй салынган. Анда тамаркаңызда жок да, мал. Тамаркан бар. Жок. İşletip atalım. Siz hem alıp jön эле мыйзам кармап отурасыз да, ошо меникиде, менчиде, бай илгеринче.
Бирок колумузда кагаз жок. Кагаз бар, мындай төлөп атабыз. Налогдор төлөп атабыз. Siz gördünüzmü? Bu boyunca. Барлық жанагы мына боюнча биз айтканбыз. Булар ошол токтомду алган, айрым жер трансформация болду. Toplamı çok dedi. Токтом бар. Токтом жана трансформация айлык сөздөр чыгарып. То есть Sait Çarba bağıtından zerini sizge jet çekil kılıp çıkarıp verip koyganız mı ben de uçakta? Yok, Samarka bergen bizge. Şerkit komşuların var, üyü var iki jagında. Men üy salayınsa ruhsat berek. Üme mümkünçülük koy. Al жерде трансформация жоқ bu. Bundan beşe aldı bu kaldı kalan üyler жанагы эки токтомду бүтүп кетти дагы. Кыской жер жанагы шахматта туруп калды. То есть biz janagı alып аткан иштердин ичинде бул бар учаткалар, э? Шахматтын порядкы болду, бош участок болуп турат. Анда боор 2 жылдын аягына чейин бүтөт сиздики. Şoğa şart boldu. Мындай болду да, баке, мындай түшүндүрөйүн сиздерге. Бул жана салынып кеткен райондо 14 миңден ашык участок бар. Жанагы документ бүттүр. Учурунда өзү баягы кыргызча токтомдогу өзү кыргызча жазылган да. Айыл чарба багытындагы жерди ошо үй салганга деп чыгарып беребизген да. Анан силерге бирок үй салганга дегенди кошкон эмес. Алар жагында хитрый кылганда. Азыр ошол биринчи этап менен ошо салынып калган үйлөрдүн баарын узаконение кылып чыгышты. Азыр дагы ошолордон калып калган бир 500 та участок бар экен жалпы район боюнча. Аны могу бир айдын ичинде бүтүрөбүз буюрса. Андан кийин азыр мамлекеттик комиссия бар, бош комиссия. Ал министрликтердин баардыгы келген. Ал жакта ошол жанагы ортодо калып кеткен бош участок сиздики туруп атат, 2,2 үйдүн ортосунда бош. Ошол бош калып кеткен участокторду ошолчо ата схемасы түзүлүп, жана аныктамалардын баары жазылып, мына жер адис, айлык, район администрациясынын жер комиссиясы менен биргеликте ошонун баарын тактама кылып, тактап чыгышты. Ошонун баарын азыр биз Бишкекке жөнөттүк для принятия решения. Ал жерде ошол комиссия карап туруп бир оң корутунду берсе, бияктан автоматтык түрдө уже сиздерге чечимин чыгарып бергиле деп бияктан трансформациясын жасап айлык жөнөтөбүз, айлык анан уже кайра кошумча сиздерге жаңы чечим чыгат. Ошол менен барасыздар да госрегистрге барасыздар, госрегистр кызыл битеп, то есть азыр кызыл битептер бербей калды, азыр кадастр план беребиз, колубузга бир барат берет. Бирок укугуңузду, менчик укугуңузду каттап берет, ошондон ары анан ишиңизди кечиресиз. Ал сиздики мындай жарашы жеңил экен, бул жана көп. Биз могу Жакыныраак болобуз. Биз мына мектептерге логопед боюнча сунуш киргизели. Эми азыр жаш балдар келечегибизди утабыз. Бизде ушул көбөйүп атат да. Частныйга алып барсак логопедке акчамыз көп болот экен аларчы. Штатный кылып мектептерге киргизип берсеңиз. Бул маселе боюнча айыл өкмөткө кайрылган. Өкмөт сиздин заманыңызга жиберди, кадалып алып келди. Райондук билимдерде барбы? Бизде ушундай мүмкүнчүлүк барбы логопед боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу Белайым тургундары, урматтуу Нурлан Бейшенбекович. Агартуу министрлигинин жаңыдан кабыл алынган токтомуна ылайык быйылкы жылдан баштап туруп мектептерде ошол инклюзивдик билим берүүгө кошуп логопеддик илимдерди ачуунун мүмкүнчүлүгүн карап атат, бирок толук чечилбедик. То есть ал мүмкүнчүлүк каралды, ага дополнительный штат ачылды, ага логопед алышыбыз керек. Бирок азыр логопеддин специалисттери да жок десең. Жок да. Жок десең. Ал азыр мына бул жигит айткандай сейректе жаныбарлардай болуп азыр ушул ноокаттан иштеген кишини издесем 3-4 чыгып турса керек. Анан алар чачкын порядкы иштейт да көбүнчө. Бирок штат ачып атат. Üç ay şu canlılarla cebimiz olsun 3 ay ayrıntıdan boşalttık. Канчадан алат экен услугасы? Ар бир процедура 500 сом. Баланы сүйгө түшүш үчүн канча процедура болот? Анда жарашы жеңил экен. Ал жеңил эмес. Сиздерге жеңил болот. жок бизге буларга группа бербейт да булар сүйүлүп кетет да барча. Жашылып. Буну ким анализине чыгарып бербейт булар.
Буларды 5 ошо 1-класска баргы чейин садик мезгилинде эле логопед менен машыгышып, бул азыр сизге түшүндүрө албай калды. Bir gün окутуусу 500 сом болсо, 1 ай окуй турган болсо 15 күн болот. Ошо издеп анан 4 жолу 4 ай бара турган болсо уже көп болот. Жок. Бул азыр туура эмес болуп калды. Логопед отдельно şeyden massaj kılgan отдельно кетет. Мен kızım ушундай дагы, мен ушу кызымды сүтүрөп жүрөм да эми. Ош алып бардым, нокот алып бардым, кызга алып бардым, жалбат алып бардым. Ар бир процедура 500 сомдон кетип атат да. Частныйларга баргандачы. Бул маселени ооба чечиш керек. Бирок азыр мектепте штабный кылып киргизип бербесеңиздер, же болбосо садиктен башташыбыз керек да. Муну садикке киргизип бериш керек. Штатный кылып киргизиш керек. Азыр частныйды алып келип бул жерге койсо иштебейт. Ошондо ошол логопеддик билим берүүгө келген да. Бирок жана сиз айткандай адистерди даярдоо процессинде турат да бул. Штаттык бирдиктер. Азыр ачкан күндө деле баары ошол адистерди даярдалып алып уже целый цикл болуп атпайбы, бир процесс. Ал 6-7 жыл кетет. Бизде адис бар. Ноокат району боюнча 252 окуучу мектепке келип иштеп атат дагы. Анын ичинен 37 окуучу ушундай баягы сүйлөө эрешинен кыйналган балдар болуп атат да. Бирок алар мектепке келип окуучулар менен кошо окуп, аларга өзүнчө индивидуалдуу мамиле кылып иш алып барып атат. Анан 204 окуучу үйдө эми алып баягы ден соолугун байланыштуу мектепке келе албайт. Андан кийин Ой Тала орто мектебин ал мен атактадым. Бул мектептин өзүндө адис бар экен. Эгерде 12 окуучу болуш керек да бул. 12 окуучу тем более 1-2-1-ден 4-кө чейин 12 окуучу 5, 6, 7, 8, 12 окуучу болуш керек да. 1-ден баштап 11 кылып чейин 12 окуучу боло албайт. Биз азыр бул маселени тактап туруп, ошол инклюзивдик билим берүү программасына киргизип туруп эле окутсак болот экен да. Азыр мектептен тактап атамын, адис бар деп. Ошол лингвистик билим берүү программасы кандай негизде түзүлөт? Ал жанагы ошого киргизип туруп эле деп сиз оңой жеңил чечкен жолун айтып бердиңиз. Ошол кандай болот? Саламатсыздарбы. Мен Белер айылынын тургуну Тудубеков Дүйшөн, 2-группада гимназиянын жер боюнча келдим эле. Жана сиз түшүнүп койсоңуз, муктаж болгон адамдар биринчи алабы же очукта турган адамдар? Мыйзам боюнча биринчи тоголок жетимдер алат. Кыргызстан өкмөтүнүн талабы боюнча ошо резервдик токтомдо жазылган. Кезеги келген адамдар, апрель окуясынын катышуучулары жана баягы деп атат, жашыруу ооруду. Ошолдойлор кезексиз алат. Бирок комиссиянын чечими сунушталат. Ал жерде муктаж болгондор кала береби? Муктаж болгондор дагы бар. Жок, эми мисалы мен 2008-ден бери жылга кеч калдыргам, билесиз. Амына бир жума өттү, келсем компьютериңизде жок, тизмеңизде жок. Ана Султанга кесе келип Султанга жаздык. Мындай кылайлык, сөздү этият кылып сүйлөйлүк. Анан биз мен 2025 Анан чын эле бул киши азыр келип мына деп бул мен муктажмын, өзүм да инвалидмин, кызым да инвалид деп атат.